Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз баштапкы функциянын 3 эрежесине карата көнүгүүлөрдү аткарабыз. Мына азыр бул 3 мисалды карап көрөлү балдар. Интеграл синус 5х дельта x тригонометриялык татаал функция берилиптир. Муну баштапкысын табыш үчүн бизде формула бар. Интеграл синус kx дельта x барабар минус косинус kx бөлүнгөн k плюс с деген. Мына ушул формуланы колдонобуз. Бул формуланын ордунда k'нын ордунда берилген функцияда 5 деген сан турат. Демек ошонун негизинде жазабыз. Интеграл синус 5х дельта x барабар минус косинус 5х бөлүнгөн 5 плюс с. Демек берилген функциябыздын баштапкысы минус косинус 5х бөлү 5 плюс с экен. Эми экинчи көнүгүүнү карайлы. Анда интеграл косинус x бөлүнгөн 4 дельта x. Мунун дагы формуласы бар болчу балдар. Интеграл косинус kx дельта x барабар синус kx бөлүнгөн k плюс с. Мына ушунун ордундагы k'нын ордунда x бөлүнгөн 4 турат. Мына ушунун ордуна коюп чыгаралы. Бул жерден интеграл косинус x бөлүнгөн 4 дельта x барабар косинус 4төн 1 x деп коэффициентин жазып алабыз дагы x дельта x барабар синус 1 бөлүнгөн 4 x бөлүнгөн 4төн 1 плюс с барабар 4 синус x бөлүнгөн 4 плюс с-га барабар экен. Демек берилген функциябыздын баштапкысы 4 синус x бөлүнгөн 4 плюс с-га. Эми балдар 5 мисалды карап көрөлү. Ушуну караардын алдында мен силерге бир эскертүү берейин. Баштапкы функцияны табуунун таблицасы бар деп айтканбыз өткөн сабакта, жаздырылган. Мына ушуну ар бир эсеп чыгарууда колдонсоңор болот. Мына азыркы мисалды чыгарууда биз интеграл ax дельта x барабар ax бөлүнгөн логарифм a плюс с деген берилген функциянын баштапкысы жазылган формула. Мына ушуну колдонуп азыркы эсепти чыгарсак болот. Бул жерде эми балдар анын ордунда эле 9 туруп атат. Ошон үчүн анын ордуна 9-ту коюп коебуз. Демек интеграл 9тон 2 дельта x барабар 9x бөлүнгөн логарифм 9 плюс с экен. Андан кийинки эсепти карап көрөлү. f от x барабар 1 плюс 2 косинус квадрат x экен. Бул жерден мунун баштапкысын тапканда бирдин баштапкысы ар дайым x экендигин билебиз. Себеби x'тан тугундалганда бирди эле берет. Андан кийин 2 бөлүнгөн косинус квадрат x. Бул жерден 2 турактуу сан, анын көбөйтүндү кылып алдыга чыгарып ийсек 1 бөлүнгөн косинус 2 квадрат x. Бул болсо тангенс x-ка барабар экендигин да билебиз. Мына ушунун негизинде эле формуланын ордуна коелу. Анда интеграл 1 плюс 2 косинус квадрат x дельта x-тын баштапкысы балдар x плюс 2 тангенс x плюс с. Демек берилген функциянын баштапкысынын толук сүрөттөлүшү x плюс 2 тангенс x плюс с экен балдар. Эми окуучулар, ушуну менен сабагымды жыйынтыктайм. Силер эмнени билдиңер? Силер берилген функциянын баштапкысын табууну үйрөндүңөр. Бул берилген функциянын баштапкысын табуу ошо берилген функциянын аныкталбаган интегралы деп аталат. Демек аныкталбаган интегралды кийинки сабактарда өтөбүз. Ушуну менен саламатта калгыла балдар.